Саламатсыздарбы, назарыңыздарда педагог көрсөтүүсү түз эфирде. Мектеп окуучуларына адептик тарбия берүүчү учурдун зарыл маселелеринин бири деп айтсак болот. Бул жөнүндө мамлекет тарабынан атайын инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциясы даярдалып, иштелип жана демилгеленген. Бирок көпчүлүк учурда дал ушул тарбия концепциясы кагаз жүзүндө гана, же болбосо мугалимдердин документтеринин отчеттук документтерде формалдуу эле түрдө иштеп жаткандай туюлат. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө дал ушул мектептеги тарбиялык сааттардын натыйжасы туурасында кеп козгойбуз. Ал үчүн студиябызга атайын тиешелүү конокторду чакырып алганбыз. Анда алгач аларды тааныштырып өтсөм. Номур Ош шаарында жайгашкан номуру 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Абылкасымова Шангүл Эргешевна жана ошондой эле Курманжан Датка мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Нургүл Тайыр кызы жана тарых илиминин кандидаты доцент Апышева Аида Кабыловна. Студиябызга кош келипсиздер. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетсек, түз байланышта студиябызда атайын телефондор иштеп жатат. Дал ушул телефондорго, экрандагы жазылган телефондорго өзүңүздөрдүн тиешелүү суроолоруңуздарды берип, жооп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле SMS үчүн мобилдик WhatsApp номерибиз да иштеп жатат. 032 22 72105 телефонубуз жана WhatsApp номерибиз 0550 28 81 76. Эскерте кетчү нерсе, телекөрүүчүлөргө бул WhatsApp номерине чалууларды кабыл ала албайбыз. Болгону SMS суроолорду жөнөтсөңүздөр болот. Тарбиялык ишти алып баруу класс жетекчинин негизги ушул сабак өтүүдө негизги бир милдети катары саналгандыктан аларга атайын класс жетекчинин журналы иштелип чыккан. Жеке, ошондой эле ар бир класс үчүн 1 жылдык тарбиялык сабактардын тематикасы Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилип берилген. Айтсаңыз, ушул адеп сабагы жоюлгандан кийин жумасына бир жолу өтүлүп турат экен, ушул тарбиялык сааттар. Ушул 1-класстан баштап 11 класска чейинки окуучуларга да кандай тематикада тарбиялык сааттар өтүлөт? Саламатсыздарбы, бул өтө азыркы мезгилдеги ошол тарбия маселеси өтө орчундуу маселе. Ошол мектепке бала келгенге чейин эле бул үй бүлөдө ошол тарбиянын фундаменти түзүлөт да. Ал эми мектепте бизде билим берүү башкармалыгы тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан атайын ушул 1-класстан 11-класска чейинки тарбиялык сааттардын темалары окуучулардын өзгөчөлүгүнө жараша түзүлөт. Мисалы 1-класстан 4-класска чейин. Булар баягы кичинекей курак, кенже курак болгондуктан өздөрүнүн ошол саламдашуу адеби, жолдо жүрүү эрежелери, мына ошого окшогон темалар менен камтылса, ал эми 5-класстан 9-класска чейин булар ошо балдардын өспүрүм курак деп коебуз. Мына ошол балдардын деңгээлине жараша, мисалы зордук, зомбулук же болбосо ошол тамеки чегүүдөн алыс бол, жүрүм-турум эрежелери, ал эми 9-дан 11-ге чейин уже бул жерде балдар токтолуп, коомго аралашып калат, ошол кесип тандоо, мына ушундай темалар менен камтылат. Ал эми мектепте ар бир класс жетекчиге ошол сентябрда эле бөлүнөт класстар. Ошол бойдон алар иш жүргүзөт. Ар бир 5-күнү 1-саатта бардык класстарда тарбиялык сааттар өтүлөт. Эми тарбиялык сааттар өтүү деңгээли ошол класстын, класс жетекчинин чыгармачылыгына байланыштуу болот да. Мен эми жалпы баардыгыбыз аябай сонун өтөбүз, аябай кыйратып атабыз, тарбиялык иштери алдыда деп айтуудан алысмын. Мен өзүм мектебим боюнча айтсам, ошо тарбиялык сааттарда биз ошо ата-энелерди тартууга аракет кылабыз. Ошонун тарбиялык сааттардын ошо өтүү структурасын өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Ошо балдарга кандай жеткиликтүү кылсак ошол теманы деп. Ошол темага байланыштуу адистерди чакырганга аракет кылабыз. Бизге караганда, может, адистерден дагы балдар көбүрөөк нерселерди алат деген ой менен ушундай тарбиялык сааттарга мындай кененирээк токтолобуз да. Ошо тарбиялык мааниси бар. Анан ыктыярдуу мугалимдин ыктыярдуу сабак өтүү деген темада да камтылган. Ошол тема. Ошол жерде ошол балдардын өзгөчөлүгүнө карата кээде балдарда да кайсыл тема силерге керек, кызыктуу, кайсыл темаларды силер жакын, кимди чакырса, кайсы конокту же кайсы адисти, кандай десек балдар ошол өздөрүнө жараша
айтса ошол адистер менен дагы алар менен жолугушууларды өткөрүп, ар түрдүү тегерек стол, ток-шоу ошолорду өткөрүүгө аракет кылабыз да. Аракет кыласыздар, бирок ушул мисалы кайсыл чөйрөдөн, кайсыл тармактан чакырасыздар да? Бул ошол мисалы бир айда канча жолу ошо коноктордун негизинде өтүлөт, катышуусунда өтүлөт. Анан дагы баягы балдарга ушул теорияны эле өтпөстөн да, ушул тематика боюнча практикалык жүзүндө кандай өткөрөсүздөр? Мисалы же бир ошол белгилүү бир коомдук ишмерлердин кеңешпи, ошол тематикага байланыштуу кандайдыр бир сунуштарда айтуусундабы, кандай мисалы практика жүзүндө кандай өтүлөт? Жакшы, мен мына болгон нерсени айтканга аракет кылайын. Мына жакында эле биздин ошол мектебибизде, өзүнүн мектебибизде жана ыр жазган окуучулар көп болгондугуна байланыштуу ошолордун суроосу менен биз мына Ош кайрыктары деген атайын бир топ бар экен. Ошолор менен чогуу иштеп, ошолордун адистерин чакырып, өзүбүздүн окуучулар өздөрүнүн ырларын ошол жерде коюшуп, ал жерде ата-энелер дагы келди. Мен бүт ата-энелерди дагы чакыргам ошол ыр жазган окуучуларды. Ошол жерде мен таң калдым, бир ата-эне ошол баласынын ыр жазганын ошол жерден көрдү да. Аябай ыйлап бизге ыраазычылыгын айтып, мен балам мындай ыр жазганын байкабайт элем, кел деген эле келдим эле, мен баардык шартты түзөм деген нерселерди айтып кетти да. Ошонун эми баягы мектептин деңгээлинде дагы көп адистерди чакырабыз. Мисалы кыздардын советин өткөндө, балдар кеңешин өткөндө, ошол балдардын өзгөчөлүктөрүнө карап туруп, ошол кайсы темаларга биз кайсы адистер керек, ошолор менен көп иш-чараларды өткөрөбүз. Дагы бир суроо да, эжеке, ошол айрым учурларда да, ошол тарбиялык сааттагы өтүлгөн тематикадаларда маселелерди талкуулоочу же бир окуучуларды урушуп жемелөөчү саат болбостон мындай бир атайын темага арналган, мындай айтайын деген жандуу сабак өтүүсү үчүн кандай иш аракеттерди да жүргүзүшөт мо класс жетекчилер? Туура суроо. Бул суроо баардык мектепте эле баардык ушул көйгөй. Себеби баардык мугалимдер бирдей деп айтыштан алыспыз. Ошо бир 47 класс жетекчи бар азыр менде. 47 класс жетекчи, ошонун баардык окумуш сабак өтөбүз дегенден алысмын. Ошол жерде аябай жакшы сабак өткөн, өзүнүн кесибин сүйгөн. Эми бул жерде тарбиялык саатты ар түрдүү кесиптин ээлери өтөт да. Биринде математика өтөт, англис тил мугалими өтөт. Бир эле класс жетекчи эмес, Жок, ошо класс жетекчи өзү ар түрдүү мындай предмет ар түрдүү болушу мүмкүн да. Мисалы англис тил, математика, физика, химия болуп калышы мүмкүн. Анан кээ бир математиктер мисалы көбүрөөк алар доскада иштейт да, баягы азыраак сүйлөшөт да, көбүрөөк эсептерди чыгарганга аракет кылат да. Ал эми тарыхчылар, кыргыз тилчилер биз көбүрөөк сүйлөгөн үчүн баягы тарбиялык сааттарды мындай жеткиликтүү бергенге аракет кылабыз да. Рахмат. Нургүл эжеке, сизге кайрылсак да, ушул жеке менчик мектептерде тарбиялык сааттар жумасына канча жолу өтөт? Жана ошондой эле жетекчилик тараптан класс жетекчилерге берилген тематикада чындыгында өтүлүп жатабы, кандай өтүп жатат, ушул тарбиялык сааттардын сапаты, натыйжасы кандай болуп жатат? Жетекчилик тараптан көзөмөлгө алынып турабы? Саламатсыздарбы? Жакшы суроо экен. Биз жеке менчик мектеп катары болсок деле, мамлекеттик мектептердин катарында эле жумасына бир эле саат өтүлөт. Ар 4-күнү биз 8 саат окуйбуз. Ошо 8-чи саатта класстык саат өтүлөт. Жогоруда эжеке айтып кеткендей эле класстык саат белгилүү инсандар менен коштолот, жолугушуу менен. Жакында эле Россиянын Оштогу консулствосу менен жолуктук. Андан мурда Ош мамлекеттик университетинин проректору менен жолуктук. Мындай жолугушууларда бардыгы окуучулар актив залга чыгат. Ошол жерде ошол белгилүү инсандар тегерек стол кылып, алар балдар сынагына сынбайсынга окшоп ортодо отуруп, алардын окуучулук кездеринде кандай катачылыктар кетирген, кандай ийгиликке жетишкен, мына ушулар тууралуу алар ой бөлүшөт. Анан ошол класстагы ата-энелерди, класстагы окуучулардын ата-энесин бирин чакырабыз. Алар дагы ошол теманы алдын ала ата-энеге айтабыз. Ата-эне өзү айтып берет. Андан дагы сырткары биз кыздар лицейи болгондуктан класстык саатта кээде таттуу бир шириндиктерди бышырабыз кыздар менен чогуу. Кыздар эмнелерди жегизи келип атса, ошолорду айтып, ошолорду айтышат, анан биз ошолорду бышырабыз. Кээде жөн гана китеп сааты болот бизде. Ал убакытта биз баарыбыз китеп окуйбуз. Андан кийин аны талкуулайбыз, же ошонун артында бир сынактарды уюштурабыз.
Негизинен тема боюнча сүйлөшө турган болсом, тарбия жетекчилик тараптан көзөмөлдөнүп турабы? Тарбия иштери боюнча завучубуз бар, ошол мектеп администрациясынан. Ал ар бир 7, 8, 9, 10, 11 класстардын эжекелеринен, класс жетекчилеринен бирден топ башчы деп коебуз. Ошол топ башчыбыз бар. Аларды тарбиялык иштер боюнча завуч эжеке биз класстык саат өткөнгө чейин аларга чогулуш өтөт. Алар өткөн чогулушту, мисалы 7-класстардан 5 класс болсо, 5 класстын ичинен 1 класс жетекчи топ башчы болот да. Ал ошол тарбия иштери боюнча завучтун семинарында катышат. Андан кийин ал келип туруп жалпы 7-класстардын класс жетекчисине чогулуш өтөт. Кайсы класста эмне проблема бар, ошол проблемаларды айткандан кийин анда силерге ушул тема зарыл экен деп мамлекет берилген тема менен кошумча дагы бир ошол класстын деңгээлине ылайык келип турган, зарыл болуп турган теманы өтөбүз. Анан администрация тарабынан класстар аралык ар кандай класс жетекчи менен биргеликте класс жетекчинин чеберчилиги менен ар кандай конкурстар уюштурулуп турат. Жакында эле биз Ош шаарынын тазалыгы, шаарыбыздын тазалыгы баарыбызга керек деген ураанын астында Ош шаарындагы бардык парктарды тазалап чыктык. Кайсы класстын ою оригиналдуу болсо, коомго пайдалуу болсо, мектеп администрациясы тарабынан атайын ошол класска сыйлыктар да берилип турат. Түшүнүктүү, рахмат. Эгерде тарбиялык саат натыйжалуу эле, сапаттуу эле, ошол тематикага байланыштуу өтүп жатат дей турган болсок да, анда эмне үчүн социалдык тармактарда, интернет булактарында азыр бат эле тарап жатпайбы? Мугалимдерди, жаш мугалимдерди шылдыңдаган окуучулар тарабынан видео материалдар дагы чыгып жатат да. Бул эмне дегенди түшүнсө болот да, эжеке сизге суроо, бул деген ушул тарбиялык сааттардын сапатсыздыгы, натыйжасы, жыйынтыгынын негизинде. Эгерде ушул окуучулар башканы кой, коомчулукта өзүн алып жүрүүсүн кой, ушул мектептеги жүрүм турум маданиятсыздыгын көрсөтүп жаткан деп мындай жыйынтык чыгарсак болот да. Ушуга сиздике бир суроо, тарбиялык сааттардын жаңы мазмуну түзүлүүгө тийишпи деген ушундай суроо жаралат да. Рахмат, саламатсыздарбы? Бул тарбия маселесин караганда бүгүнкү күндө бир эле класс жетекчинин моюна коюп койгон туура эмес. Тарбия өзү бул коомдун бардык институттарында аткарылыш керек, ал үй бүлөдөн башталыш керек. Негизги тарбиянын бүгүнкү күндөгү натыйжасы жоктугу коомчулугубузда көйгөй болуп атпайбы? Ошон үчүн бул маселе көптөн бери эл оозуна алынып келе жатат. Негизги бирден бир проблема деп мен ойлойм, үй бүлө менен мектеп кызматташтыгынын начардыгы, айрым мектептерде даже жоктугу. Мисалы үчүн баардык эле ата эне болуп келатабыз. Мектептерде чогулуштарга жана тарбиялык сааттарга эмес, ата энелер чогулушун өткөрбөй, бир жылда бир өткөргөн мектептерди көрүп эле жатабыз. Анан бул тарбия маселесинде тарбияны бир гана класс жетекчи бериш керек дегенге мен такыр кошулбайм. Себеби окутуу менен тарбия бул экөө биргеликте алып баруучу процесс. Ар бир сабакта, даже ушул сабак, мисалы үчүн тарых болобу, кыргыз тили, адабият, орус тили, баардык сабактарда мугалим ошол теманы өтүп атканда максат коет да. Ошол максаттардын бири, үчүнчү максаты бул тарбиялоо максаты да. Ошол тема өтүп жаткан теманын негизинде балдарды ошол тарбияга бериш керек. Анан класс жетекчилерге коюп койгон дагы туура эмес. Бул ошол предметтердин баардык бул функцияны ошол өзүнүн тематикасына кошо алып жүрүш керек да. Анан үй бүлө сөзсүз чоң роль ойнойт. Дагы бир нерсе, анан бул класс жетекчилердин тематикалары дагы бир байкасак көпчүлүк учурда эле мындай урунтуу учурларга, анан мындай майрамдарга, белгилүү даталарга карата эле тематикалар көбүрөөк берилип калганда, мен ойлойт элем бүгүнкү күндөгү ушул зордук, зомбулук, каада, сак, наркотик, мораль, этика деген темалар почти аз эле да. Анан ошол эле өтүп аткан класс жетекчинин тематикасы жөн эле теория жөнүндө калып атат. Анан ошол нерсени практика жүзүндө темага байланышкан инсандар менен, анан форматты тоже өзгөртүш керек. Мисалы үчүн диспут тегерек, стол, жанагындай дебаттарды уюштуруш керек. Жөн гана мугалимдин айтып берүүсү формасына калып калыш керек. Анан дагы бир маселе, айрым мектептерде байкайбыз, бул класстык тарбиялык саат тематика өтүлбөй эле сабактарды окуучуларга контролдоо жүргүзүүчү саат катары эле карап калышат да. Эмне үчүн келбеди, сабактан ким качып кетти деген ушундай проблемалар каралып калган учурлар дагы көп болот да. Ошон үчүн бул маселе бир эле класс жетекчинин иши эмес, ошол үй бүлөдөн баштап баардык ошол коомдук институттарда каралуучу негизги маселе да. Дагы ушул сөзүңүзгө улай да айтып атпайсызбы, мугалимдер, бир эле мугалимдер
жоопкерчиликтүү эмес депчи ушу тарбиештердин. Ушул туурасында бизде атайын бир шаарыбыздын тургундарына, окуучуларга жана ата-энелерге суроо узатканбыз. Ошол кандай тематикада өтүлөт тарбиялык сааттар, эмнелерди өтүшөт жана ошондой эле ата-энелердин дагы кабары барбы? Балдары тарбиялык саатта эмнелерди өтөт, кызыгып сурашабы? Ушул туурасында кыскача сурамжылообузга назарыңыздарды бурабыз. Менин көз карашым түз эле, эми кандай десем, бар жоктон бериш керек. Колдон келишинче билгенче үйрөтүшкөн жакшы го дейм. Тарбиялык саатта баланын ушу жүрүм турумудан баштап, тамак ичкени, уктаганы, бар жогуну неме кылып карашка үйрөтсө жакшы. Жакшы эле. Эми ар кандай темада өтөт да мектепте үйрөтүш керек. Бүгүн бизде класстык саат өттү. Чындык жана калп деген. Ошо сабырдуулук деген темаларды бар, жакшылык нерселерди эшикте таза кылып жүр, тазалыктар мусорка ыртпа деп айтат. Мына ушундай ойлорун билдиришти. Ушул видеодон кийин бизге WhatsApp номерубузга SMS суроолор келди. Анын бирөөсүн окуй кетсем. Атайын тарбиялык саат үчүн Билим берүү министрлигинин планында атайын саат бөлүнгөн деле эмес, аны 7 саат катарында ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өтүшөт. Бул жакшы, албетте натыйжа берилбейт дейт. Бул берилген суроодон мындай түшүнсөк болот. Өтүлүп жаткан тарбиялык сааттын берилген мөөнөтү аз деп атат да, бул жетишсиз деп атат. Буга кандай көз караштасыздар? Эми тарбиялык саат баягы 45 мүнөт эмес, кээ бирде 30 мүнөттөн деп эме кылган. Бирок балага мисалы 45 мүнөт эле тарбиялык саат, конечно, аздык кылат, бирок буга ата-эне бардыгы дагы ошол тарбиясы үчүн баланын кам көрүш керек да. Бир эле тарбиялык саат менен эле бала тартиптүү же тарбиясы оңолуп кетпейт да. Анын үчүн фундамент, анан мектепке келгенде коомчулук, бир эле класс жетекчи эмес, предметтик мугалимдер, ошол мектептин эрежесине баш ийдирүү, ошого баланы түз бас, тыштаба, кагазды урнага сал, коомчулукта келген адамдар менен саламдаш, адептүү бол, ушулардын бардыгына менин оюмча ошол 45 мүнөт эле аздык кылат эми. Жок, бул суроодон мындай түшүнсөк болот экен да, жумасына бир гана күн өтүлгөн азбы, аз деген оюн айтып атат да. Бирок эми бул жерден айта кетүүчү нерсе, мисалы класс жетекчи ал ошол эле саатта кирбейт да. Менин башка мектепти айта албайм, өзүмдүн мектебимде ошо эртең менен келгенде мугалим кирет. Кирет, канча бала келди, алардын азыр дене табын өлчөп, алардын кимиси келбеди, эмне үчүн келбеди. Андан кийин сабак башталат. Ошо перемена убагында дагы 3 саат бүткөндөн кийин дагы барып кабар алышат. Эмне болду, кантти. Предметтик мугалимдер ошол сабактын жүрүшүндө кандай ошол бала эмне болуп атат, ошол класс жетекчи менен байланышып турат. Сен классына мына бала шоктук кылды, же болбосо мынаны сындырды, же тигиндей кылды. Тынбай эле ошол келип кабар алып турат да. Ал бир эле тарбиялык саат менен эле токтоп калбайт да. Түшүнүктүү, эжеке айтсаңыз да, мына ушунча мен көп укпаймын да, мындай өзүм деле ата-эне болсом, ушул тарбиялык саатка ата-энелерди кызыктыруу үчүн бир чакырып, ата-энелердин катышуусунда айтып атпайсыздарбы, жана бир гана мугалимдер жоопкерчилик албашы керек депчи. Бирок анткенибиз менен ата-энелердин айтканында дагы сөз бар да. Себеби дегенде ушул көпчүлүк убактысын ушул мектепте өткөрүшөт, окуучуларчы. Ошо ата-энеге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, адеп, ахлактык, руханий бир азыкты ушул албетте ушул мугалимдер дагы бир жоопкерчилик. Ата-энелер канчалык жоопкерчиликтүү болсо, жоопкерчилик алса, мугалимдер дагы ошол сыяктуу эле тең жоопкерчиликте деп ойлойм да. Ата-энелерди тартуу, кызыктыруу, катыштыруу эч кандай бир мамлекеттик мектептерде бул каралбайт да, жок да. Ал эми ушул жеке менчик мектептерде сиздерде кандай ата-энелерди кызыктыруу үчүн деги эле катышабы, активдүүлүгү канчалык деңгээлде? Бизде окуучуга кандай кам көрүлсө, ата-энеге да ошондой кам көрүлөт. Ата-энелер мисалы менен айтсаңыз. Ата-энелердин өзүнө китеп окутабыз. Биз жакында эле баламды кантип тарбиялайм, андан мурда мыкты ата, баланы тарбиялоодогу этномаданий бөлүктөрү деген китептердин арасында жарыш болду. Ата-энелерибизди жакында эле Өзбекстанга саякатка алып барып келдик. Бул деген эмне ата-эне менен бизди жакындаштырат. Ата-энелер эч качан мындай, мен жалпы орто мектепте да иштеп келгем мурда.
да. Орууну жашырсаң өлө машкере кылат дейт го. Ал жакта мисалы демек айырмасын билесиз. Айырмасын билем. Эми бүгүн теледе айтпаганда качан айтабыз? Ал жакта мисалы толук 45 мүнөттө убакыт берилбейт. Биринчиден, себеби биз 5 күндүк окуу системасына өткөндөн кийин классик саатка аз эле убакыт берилет. Анын ичинде ЗОЖ деп коет баягы ден соолугу боюнча да бир срезтер жаздырат, аны келип текшерет, санап станция. Ошентип тарбиялык саатка чынын айтканда убакыт жетишпей эле калып атат. Буну эми биз бүгүн экранда жашырып койгону менен кайсы бир деңгээлде кимдир бирөө айтыш керек да. Жеке менчик мектептерде андай эмес. Толук 45 мүнөтпү, толук 45 мүнөт. Андан сырткары бизде чай сааты деп каралат. Мугалим, биз жатак мектеппиз, жатып окуйбуз. Сабактарын даярдагандан кийин да кошумча кыздар менен дагы бир тарбиялык жаатта кинолорду көрөбүз, тарбиялык бир жаатында китептерди окуйбуз. Анан бизде эки мугалим карайт бир классты, бири ошол мугалим болсо, класс жетекчи, бири болсо абла деп коет, ал тарбиячы эже жатаканада карайт. Ошентип бизде тарбиялык саат 45 мүнөттөн бөлөк дагы убактарда өтүлөт. Түшүнүктүү. Жаңы ушул конституциянын долбоорунда дагы ушул инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө ушул концепциясында жазылганда ушул бекитилип берилген тематика боюнча тарбиялык сааттардын тематикасы бекитилип берилсе, билим берүү министрлиги тарабынан ушул кызыктыруу, өзгөчө өткөрүү ушул жана эле айтып өткөндөй мугалимдин өзүнүн тажрыйбасына, жөндөмдүүлүгүнө, ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп айтат да. Айтсаңыз Аида эжеке, сиз кандай кеңеш берет элеңиз ушул мугалимдерге, же кандай бир ушул мугалимдерди дагы кошумча окутуу, тажрыйба алмашуу, кандайдыр бир нерселерди иштеп чыгуу керекпи? Рахмат. Менин жеке пикиримде бул тарбиялык сааттын чегинде эле ушул балдарды ар тараптан бүгүнкү кумга ылайыктуу баланы тарбиялоо мүмкүн эмес. Ал үчүн мен ошол бүгүнкү күндө буга чейин адеп, ыйман деген предметтер мектепте кирчи да. Азыркы күндө алынып, ал адам жана коом предметине киргизилген, интеграцияланган адам жана коом предмети деп мектепте окутуп калды. Ошонун бөлүгүндө адам кем, жалпы адамзаттык баалуулуктар, мораль, нрава, када салт деген тематикалар бар. Бирок бул жердеги тематикалар жалпы адамзаттык баалуулуктарга таянып калган темалар да. Ошон үчүн мен жеке пикиримде бул адеп, ыйман деген предметтерди башка адам жана коом предметине кошпостон жеке отдельно өзүнчө, мисалы үчүн адеп, ыйман деген предметти киргизип, анда именно бүгүнкү күндө бизде балдарыбыз көбүнчө ошол Европага ыкталышып тарбияланып калышпайбы. Ошон үчүн именно кыргыз элинин каада салты, маданияты, үрп адаты, нарт населен камтыган бир предмет, адеп, ыйман деген предметти кошумча киргизсек, ошондо биз балдарыбыз ушул бартадан келе жаткан кыргыз элинин каада наркын населдердин негизинде тарбиялайбызбы деп. Анан бүгүнкү күндөгү ушул проблема болгон зордук, зомбулук жана интернет булактарында адамдын үрөйүн учурган нерселер именно биздин кыргыз элинин менталитетине туура келбеген иш аракеттер болуп атпайбы? Мына ушул нерселер биздин кыргыз элинин каада салт маданиятын унутуп, ал боюнча азыраак маалыматтар болуп, ушул нерседен алыстап кеткенибизден балдарыбыз ушул нерсеге баратабы деген пикир келет да. Ошон үчүн менин жеке пикиримде ушул именно тарбияга багытталган предмет адеп, ыйман деп кайрадан киргизилсе, ошол тарбия боюнча көбүрөөк билим берүүгө боло эле деп ойлойм. Мурунку алынып салынган адеп сабагы өзгөчө жалпылап эмес, өзүнчө жеке бул адам жана коом предметине киргизилип калган да бүгүнкү күндө жалпыланып, ал жерде мүмкүн эмес да. Эми тематикалар каралган, конечно, бирок аз санда гана ал жерде мисалы үчүн жүрүм турум нормалары, каада салт, ошол сыяктуу нерселер бир сааттын ичинде бир топ маселелерди караганга туура келет да. Ошон үчүн ар бирине жекече токтолуп, ошол кыргыз элинин каада салт тарбиясына, даже элдик педагогикага кайрылган ошол тематикаларды камтыган кайрадан ушул адеп предмети иштелип чыкса, балким жакшы боло эле деген пикирдемин да. Мен да кошумчалап коеюнбу? Мисалы, тарбия иштери боюнча завуч, анан кийин соц педагог деген бар да. Тарбия иштери боюнча завуч бүгүнкү күндө концерт уюштуруучу катары эле көрүнгөндөй сезилип калды да. Мен жаш мугалим катары жеке көз карашымдачы. Соц педагог деген ошол социалдык ошол тартип бузгандар менен сүйлөшүп дегендей. Менин жеке пикиримде, эч кимге таңуулабайм.
соцпедагог деген бул кошумча штат эле болуп калды деп ойлойм да. Баягы Айтматов айткандай жаманды жаман дей берсең жаман болуп калат да, жакшыны жайылтсаң жаман өзү уялып калат дейт го. Өзүнүн чыныгы функциясын аткарбай калды деп атасыз. Ошондуктан мен мисалы кечке эле бир окуучуну учетко алганы менен ал окуучу учетту да тоготпой калды да бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан мен баягы соцпедагог деген ашыкча штатты жоюп эле класс жетекчилерге көбүрөөк суммада акча төлөп, анан тарбия иштери боюнча завучка жүктөп туруп эле, анан ошол тарбия иштери боюнча завучту министрликтин бир алкагында аларга семинар өтсө, алар келип класс жетекчилерге өтсө, анан бир эффект болот деп ойлойм да. Анан баягы эле этномаданият, баягы эле каада салт деп эле сүйлөп койгонубуз менен ал практикада такыр болбойт. Ушул оюңузга мен да кошулам. Эжеке айтсаңыз, мына бардык ушул азыркы айткандай эле да, башканы коелу ушул мектептин ичиндеги эң жөнөкөй бир мисалды келтирейин. Ушул көрүп эле жүрбөйбүзбү, шаардагы окуучуларды коомдук транспортто көрүп жүрөбүз да, ушул чачтарын жайып алган, ушул мектепке ылайыктуу формаларды алып жүрүп кийбейт да. Эмне үчүн бул талап коюлбайт? Эмне үчүн бир мурун деген ак бантик тагылып, эмне үчүн чачын жайып барышат да бул окуучулар? Ушул эң жөнөкөй мисал да, ушул дагы тарбиялык сааттын бир натыйжасыздыгы деп айтууга туура келет да. Буга кандай жооп бересиз? Эң туура суроо. Мисалы, мен башка эмен айтпай өзүмдүн мектебимден баштайын дагы. Ошол биз кээде ата-энелерге дагы мындай карап турам, бардык ата-энелерге эмес, кээ бир ата-энелерге нааразы болуп кетем да. Ошо эртең менен балдарды күтүп ошо мектептин алдында турам. Балдар келатканда бизде ошо Кыргыз Республикасынын гимни жаңырат, 2 минутта калганда зым. Ошо балдар кайсыл жерде болсо ошол жерде турат, анан сабагыбыз башталат да. Ошондо ата-эне, кээ бир ата-эне базарга барып баласына кийим алганда, мындай тур эмес кийим алып берип коет да. Мисалы, сиздерде атайын форма болуш керек да. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Биз баягы суббота күндөрү субботник кылабыз деп 5 форма деп койбуз да. Мына ошол күндөрү кээде мен өзүм окуучуларым өзүм тааныбай калам да. Ушундай башкача баягы башка күндөрү атайын форма кийип келген окуучу ошол күнү баягы тизеси айрылган эме, анан кыздарыбыз чачын жазып, ушундай боенгон, кирпиктерди сайдырган, ошондой келгенде ошол жерден алып мен кайра ата-энесине звонок кылып, мен байкабай калыппын, мен уктап калганда кийип кетип калыптыр деген жоопторду угам да. Ошо ата-эне дагы тарбия маселесине көңүл болуп, мейли алсын, мен ага каршы эмесмин. Эми заманбап кийингиси келет. Бирок аны кайсыл жерде? Өзү ошону бир жерге ээрчиткенде ошол шымын кийип баргандан кой кызым чеч деп чечтирсе керек. Бирок мектепке ошо коомчулукка кетип атканда дайыма ата-эне ойлонуш керек да. Мейли анын достору менен экскурсияга чыкканда кийсин, мейли аны бир башка бир кечеге кийсин, анан мектепке бул болбойт да. Ошондо окуучуларга деле айтам, мен ушуну келип халат менен өтсөм силерге кандай болот? Десем жок дейт. Анда силер дагы ошондой келгиле. Эжеке, оюңуз туура. Баягы эле кайра эле ата-энеге тепмей, ата-энеге оодармай, мугалимдерге да айтат да. Ошол бизге жардамчы болсо дейм да, ата-эне жардам. Мен бардык ата-энени күнөөлөбөйм. Бирок ата-энелер дагы мындай кийимдерди алып бергенде ушуну мектепке кий деп алып бербейт. Албетте, ал мектеп формасын кийип баруусун каалайт ар бир ата-энечи. Бирок ушунда мындай суроо жаралат да, демек класс жетекчинин өзүнүн ушул адептик рухий тарбияга жетишерлик көңүл бурбагандыгынын себеби деп түшүнсөк болот да. Туурабы? Оюңуздарды кошуп чыксаңыз. Класс жетекчилиги гана төңкөйм да. Ага бүт администрация тикеден тик бүт администрация ошол эле учурда баягы класс жетекчи көбүрөөк окуучунун, ар бир окуучусунун өзүнүн кандай мүнөзү бар экенин, кандай жүрүм туруму бардыгын билет да. Окуучу туурасында толук маалыматты билет. Класс алгандан эметет да, албайм мен дейт. Эч мындай мен алайынчы класс деген кээде мындай мугалимдер деметпейт да, мен сабак эле өтүп берейинчи, класс биригиле депчи. Ушундай деле бир тарбия маселесинде оорчулуктар өздөрүнүн башын оорутуп, ушул болгон кичинекей акча, бирок ошончо эгерде кайсы бир тартип бузуулар болсо, ошо балаң бирөө менен урушуп калган болсо, милициягана чуркайсың, түшүнүк катты, дагы деле ошо класс жетекчи жазат. Дагы деле ата-эне келип ошону күнөөлөйт. Дагы деле администрация келип ошого ушундай класс жетекчиге оор да. Ошон үчүн тарбия маселесине бардыгы тикеден тике туруш керек. Ушул жерден кесип айтып коюш керек. Анткени билим берүү министри окуучуларга бир топ укуктарды берди. Ошону менен кошо милдеттерин да жарыялаш керек. Мугалимдин дагы кандай укугу милдети бар? Ачык, айкын, кыска, так, толтура кагаз, толтура мыйзам, бирок иштеп келгенде натыйжасы жок кылбастан, формалдуу эле кала берет да. Формалдуу кылбастан, көз көрүнө эле
тартип болгон жерде, тарбия болгон жерде билим жугат да балагачы. Министрлик биз азыр мугалимдер чынын айтканда кимге арызданып, ким укугубузду коргошундагы мындай билбейбиз да. Ошондуктан билим берүү министрлиги бул жаатта өтө бир орчундуу маселелерге чекит коюп, окуучулардын урбаш керек, окуучуларга катуу сөз айтпаш керек деген бир топ укуктар чыгарып койбоду. Жада калса мектептердин эшигинин алдына илдирипчи, анан мен садиктеги балам айтып атат, атасы жумшады эле, тил албады эле, анан кичине жагына чаап койсо, ата мен урбашыңыз керек экен го, садиктин алдына жазып коюптур деп атат да. Ошол бакчадагы бала дагы өзүнүн укугун билип жатат, атасын айтып атат ошентипчи. Демек бул деген эмне деген сөз? Укуктарын берип койду да, өтө кенен укуктарын берди. Ошону менен бирге балага милдет да коюш керек. Мына формаң мындай кийинип барасың мектепке, кирпик сайдырбайсың деп. Мисалы Тажикстанда мамлекеттик кызматта иштеген окуучу эмес, мугалим, мына мамлекеттик кызматта иштеген ким болбосун, кашына кирпик эктиргенге, кашын боятконго тыюу салып койду го. Бизде деле ушундай орчундуу кадамдар. Мындай карасаңыз, о макул, билим берүү министрлиги тарабынан ал иштелип чыкпаса, ушу милдеттер иштелип чыгыш керек деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда мугалим көз жаздымда калтырбай, көз жумуп койбошу керек да. Бул кошумча эле өзүнүн бул жактагы эле кошумча бир тарбиясы катарында өзүнүн баласын антип тарбиялабашкандай эле ошол мектеп окуучуларына дагы ошондой мамиле кылуусу керек да. Сөзсүз эле жазып берген, бир бекитилип берилген жоболорду гана аткаруу менен чектелип калбаш керек да. Сөзсүз милдетти жазып берүү. Биз Кыргызстан чакан мамлекетпиз. Бир нерсени айтканда дуу кетет да. Ал эми мугалимдердин ошол 90% акча кызыкчылык, кагаз кызыкчылык эмес менен иштеп аткандыгы үчүн дагы бүгүнкү күндө мектептеги ушундай сапат тарбия сакталып атат деп ойлойм мен. Мына эмеге кошумчалап кеткен, мисалы формага деле, форманы мамлекет чыгарды, аягына чыккан жок. Андан кийин наркы берик болду. Азыр кээ бир башталгыч класстар кирсе, тиги жогору класстар кийбейт. Ошону эгер бирдиктүү форманы киргизип койгондо дагы ата энелер үчүн дагы бардык мектептерде окшош форма, кайсы бир тарбия маселесин бир жагына плюс келтирмек да. Жок дегенде баягы балдар бирини бири көрүп баягы кийимдерини кемсинтип калат. Кээ бир бала кымбат баалуу кийинип келсе, анын жанында отурган бала жөнөкөй кийинип калса, анын дагы кайсы бир деңгээлде минус болот да. Ошон үчүн жана бирдей форма болсо, балдардын да кийимге көңүл бурусу дагы эме болуп, кайсы бир деңгээлде сабакка көңүл буруп калабы деген ой. Аида эже, сизге суроода бүгүнкү күндө, демек азыр ойлорду уктуңуз да, бүгүнкү күндө билим берүү системасында демек олуттуу бир реформа жүрүүгө муктаж болуп жаткандыгы байкалбайт абы? Конечно, реформа керек, бирок көпчүлүк ушул кемчилик ушул мугалимдер тарабынан кетип жатат да. Себеби класс жетекчинин ролу ушунчалык жогору болуш керек. Бала айрым учурда ушул ата энесине айтпаган сырларын, өзүнүн проблемаларын ошол класс жетекчиге айтып келиш керек да. Демек класс жетекчи окуучунун ушунчалык деңгээлде жакын адам болуш керек да. Таасирдүү болуш керек. Анан класс жетекчи ошол окуучуга идеал болуш керек. Өзү мугалим жүрүм туруу менен окутуу процессинде өзү окуучуга идеал адам катары калыптаныш керек да. Демек, бирок бар айрым учурда, мисалы үчүн, мисалы мен уулум ушул Керемет мектебинде окуду, класс жетекчисинин айткандай аткаруучу да. Демек, ушул класс жетекчиси балама ушунчалык деңгээлде таасир эткен да. Мисалы үчүн, субботник болот, эртеге мага только ХБ материал таап бересиң деп тополон кылган алгыча эсимде да. Мен башка синтетика аралашкан материал берсем, жок, бул жарабайт, мага эжекем класс жетекчим ХБ материалдан тряпка алып кел деп айтты. Демек, мен ойлойм, ошо класс жетекчи ошончолук деңгээлде балама таасир эте алган да. Бул жерде көпчүлүк маселе ошол класс жетекчиде, анан класс жетекчинин таасирдүү иштешинде үй бүлө менен алакасы күчтүү болуш керек, сөзсүз. Ушундай пикирдемин. Рахмат оюңуздарга. Биздин көрсөтүүбүз аягына чыгып калды. Албетте бул маселени ушул эле азыркы бизге берилген мөөнөттө ушул көрсөтүүнүн ичинде эле толук түрдө талкуулап чечип кое албайбыз. Бирок ошондой болсо дагы талкуулап сөз кылууга жана ошондой эле туура бир кеңеш берүүгө, оюңуздарды билдирип кетүүгө бир шарт түзүлдү деп ойлоймун. Албетте, азыркы коомдун көйгөйлөрү качандыр бир мезгилде мектептеги үй бүлөнүн таалим тарбиясындагы кемчилдигинин натыйжасы, жыйынтыгы деп айтууга туура келет. Мугалимдин тарбиялык аракети коомдун эртеңки келечегин аныктайт.
Цивилизациянын эртеңки келечегинин аныктоочу фактору дал ушул тарбия болуп эсептелет. Бул педагог көрсөтүүсү сиздер менен түз эфирде болду. Кийинки берүүлөрүбүздөн жолугушканча сак саламатта туруңуздар. you